урматтуу катталуучулар, биздин операциябыз жакындады. Жакын 4 саат дегенде 5 операцияны жасадык. Биринчи операциябыз бул гистероскопия болду. Гистероскопия учурунда биз УЗИден көрүнбөгөн полип 4-5 миллиметрлик полип көрдүк. Устья маточных труб дейт. Ошого жакын жерде жайгашкан экен, оң жагында. Ошону резекция кылып алдык. Экинчи этап мурунку төрөттө шейкасы вакуум коюлганда биринчиден узарып кеткен, экинчиден ажыралып кеткен. Сүрөттөрүнү кийин биз коебуз, көрсөңүз болот рилстерде. Ошону операцияны манчестерский операция деп коет. Ошол операцияны биз жасадык. То есть реконструкция шейки матки кылып туруп жакшылап жасадык. Восстановление этой шейки займет 3 айдан 6 айга чейин өз калыбына келет. Үчүнчү операциябыз задний стенка сүрөттө айрылганы үчүн өтө көп спайка болгон экен. Спайкаларды ажыратып, мышцалар бири-бириге тартып, тигип, задняя кольпопериневрофия деп коет жалпак тил менен, медицина тили менен жалпак тил менен вагинопластика кылып сону жасап койдук. Бешинчи операциябыз лабиопластика болду. То есть бир губасы, малай губасы, экинчиге караганда чоңураак экен, гипертрофия экен. Экөөнү теңдеп туруп, түз кылып туруп, бүт баары жабылсын деп туруп, жакшылап жасап койдук. Бешинчи операциябыз диагностическая лапароскопия болду. То есть трубасы иштейби, жокпу деген суроого жооп алдык. Көрсөңөр болот, биз койдук, ичинде суу бар экен. То есть биз гистероскопия кылганда ошол трубадан суу чыгып, труба проходимая, рабочий деп коет, ошондой экен. Мурунку операциялардан спайкалар болгон экен, оң жагында трубасы көрүнбөгөн экен, венаций болгон окшойт, ошон үчүн спайкалар образоваться этти. Спайкалардын бүт баарын ажыраттык, трубаны көрдүк, все хорошо сделали, все хорошо. Азыркы учурда бейтаптан операциянын кийинки бөлүмүнө которуп атабыз. Кудай буйрса, бүт баары жакшы болсо, 2 күн 3 күндө үйүнө чыгарабыз. Инстаграмга катталып, жакын туугандарыңа ошондой көйгөйлөр болсо жиберип коюңуз. Лайк басып, комментарий калтырсаңыз, биз албетте жооп беребиз.